Кутман кечиңиздер менен түз эфирде жаңылыктардын жыйынтыкталган чыгарылышын сунуштайбыз. Саламатсыздарбы? Күндүн маанилүү окуялар менен Расул Багышбаев жана Гүлжан Кулманбетова тааныштырабыз бүгүнкү программада. Күч органдары пара алып жемкорлукка жетеленсе, адилеттик күткөн эл кимге ишенет? Коопсуздук кеңешинин бүгүнкү жыйыны бети калыңдарды безге сайып, сасык иштердин артынан сая түшүп сазайын берүүгө президенттин саясий эрки жетерин ачыктады. Чек арада бүгүн жаралган кырдаал тез арада чечилди. Тажик тарап жапкан багыт ачылып, Лейлектин сай аймагындагы көпүрөдө кыймыл кайрадан жанданды. Баш кала башаламан коюлган күркөлөрдөн тазаланууда. Ордо калаанын Ош базарынын батыш тарабында жайгашкан контейнерлер таптакыр алынат. Түштүк Кореяда башталган кышкы Олимпиада оюндарында кыргыздын желеги көтөрүлдү. Биздин кыраандар качан мелдешке чыгышат? Сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы коррупция бүгүнкү күндө көнүмүш адатка айланып, паракорчулук өлкөнүн улуттук коопсуздугуна шек келтирген көйгөйгө кептелди. Коррупцияга каршы күрөш жаатындагы күч органдарынын иш-аракеттерине президент Сооронбай Жээнбеков мына ушундай баасын берди. Маселе бүгүн Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында талкууланып, өлкө башчысы паракорлукка каршы чечкиндүү күрөш жүргүзүү үчүн бийликте жетиштүү саясий эрк бар экендигин билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асиповдун материалында. Коопсуздук кеңешинин ушул жылдагы алгачкы жыйыны коррупцияга каршы күрөш маселесинен башталып жатканы бул жааттагы көйгөйдүн дагы деле олуттуу экенинен кабар берет. Анын ичинен сот, прокуратура жана коопсуздук кызматтарынын бул багыттагы иш-аракеттери катуу сынга алынды. Коррупция менен күрөшө турган мамлекеттик түзүмдөр тилекке каршы өзүлөрү паракорчулукка малынып, өз милдеттерин так аткара албай жатканы жыйында ачык эле айтылды. Мамлекеттик резиденциянын чоң жыйындар залы тартип коргоо кызматтарынан тартып сотторго чейинки бардык мамлекеттик органдардын жетекчилери бүгүн бул жерде. Карала турчу маселенин өзү олуттуу. Милиция, прокурор, чекисттер, соттор жана каржы полиция кызматкерлеринин арасында коррупция кандай деңгээлге жеткени ачыкталат. Башка мамлекеттик кызматтарга караганда бир кыйла жогору. Коопсуздук кеңешинин жыйыны биринчи жолу президент Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы алдында өтүп жатат. Өлкө башчысы күч түзүмдөрүндөгү жана жалпы коррупциянын абалы боюнча чоң баяндама даярдаган. Президент коррупцияга каршы күрөшүүгө жалпылап киришүүгө убакыт келгенин белгилеп, эми бул иштин башында өзү турарын билдирди. Биз элдин үнүн угуп, ачуу чындыкка көңүл бурушубуз керек. Өлкөдөгү коррупция менен күрөш жалпы улуттук мүнөзгө ээ болуш керек. Коррупцияга каршы күрөш укук коргоо органдары менен эле чектелип калбайт. Күрөштү бардык чөйрөдө бийликтин жогорку эшелондорунан тартып, ар бир айыл өкмөтүнө чейин жүргүзөбүз. Коомду коррупция деген илдеттен тазалашыбыз керек. Бул күрөштө эң башкы күч президенттин саясий эрки. Кыргыз элимдин жалпы журтунун алдында коррупция менен күрөшүү менин мамлекет башчысы катары ишимдеги эң приоритеттүү маселе деп мен айткам. Мындай саясий эрк менде бар, мен ал күрөшкө урматтуу Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү мен даярмын. Силерден да Кыргызстаныбызга, мекенибизге таза, ак тилде кызмат кылууну талап кылам. Президент күч кызматкерлерине социалдык колдоо жакшырып, акыркы 3 жыл ичинде аларга көп кабаттуу 25 үй курулуп, 1400дөн ашык кызматкер жаңы батирлүү болгонун белгиледи. Жакынкы убакта дагы 646 батирлүү 10 үйдүн курулушу аягына чыгат. Мындан сырткары пенсия менен айлык маяна көтөрүлүүдө. Президент укук коргоо системасына тиешелүү шарттарды түзүү менен бирге алардан жакшы натыйжа талап кылууга мамлекеттик бийликтин жана коомчулуктун толук укугу бар деди. Кызматкерлер өзүнүн өмүрүн төбөкүлгө салып, күнү-түнү кылмышкерлерди кармап келет. Аны ким чыгарат кайрадан? Кайрадан ошол эле өзүнүн кесиптештери чыгарат. Ошо прокуратура, сот чыгарат. Эртең ошо кылмышкерлер кайра чыгып атса, жанына 5 күндөн келип учурашып атса, 10 күндөн учурашып атса, анан кайсы оперативдик кызматкерлерге стимул болот, энтузиазм болот. Кайсы кызматкер ошону көрүп туруп анан кийин мамлекет үчүн иштеп берейин деп аракет кылып кызыгат. Ал оператив кызматкер дагы ошону көрүп туруп алдап бузула баштайт. Ошо кылмышкерлерди ошо ордунан жеринен бошото баштайт.
Мына ошон үчүн айтып атат, коррупция менен күрөш жакшы жүрүп атат деп. Иштин бардыгы тең ошол оперативдик кызматкерлердин башында тургандарда жана башка органдарда болуп атат. Эл аралык Transparency International уюмунун рейтинги боюнча Кыргызстан 176 өлкөнүн ичинен 136-орунда турат. Өлкө башчынын айтымында жакшыруу динамикасына карабай, өлкөнүн эл аралык рейтинги төмөн бойдон калууда. Коррупциядан тазалануу коомчулук күткөн натыйжага жете элек. Муну акыркы социологиялык сурамжылоолор бышыктап турат. Өлкө башчы укук коргоо жана сот органдарында коррупциянын орун алганы өтө кооптуу экенин баса белгиледи. Уюшкан кылмышчылыкка каршы күрөш ийгиликтүү болбой жаткан негизги себеби бул коррупция. Эксперттердин айтымында криминалдык чөйрөдөгү капитализациянын көлөмү абдан чоң суммага жетти. Буну билесиңер канча сумма экенин. Уюшкан кылмыштуулук чөйрөсүндө чоң өлчөмдөгү акчалардын агымы укук коргоо жана сот органдарында жогорку кызмат адамдарынын катышуусу болбосо бул мүмкүн эмес. Уюшкан кылмыштуу топтор наркотиктердин, транзиттин жана товарлардын контрабандасын тынымсыз жүргүзүүдө. Алар ири рентабелдүү бизнести, өзгөчө аксыз товарлары менен байланышкы бизнести калкалоо менен алектенишет. Күч түзүмдөрүндө коррупция болбосо, криминалдык топтор бул иштерди жасай албайт. Эч жакка жыла алышпайт. Эгерде тапшырма берсе, 2 сержант, 2 лейтенант барып барын жаап коет. Ошондой тапшырма болбойт. Үчүн дегенде өзүңөр аралашсыңар. Наркокоррупцияны өзүнчө белгилөө керек. Коррупциялык кирешелердин экинчи чоң булагы наркобизнес менен байланыштуу. Эл аралык түндүк транзит маршрутунун бар экенин эч ким тана албайт. Аны бардыгы билет. Ири өлчөмдөгү баңги заттар, чоң суммада акча каражаттар айланып, көптөгөн адамдар аралашып жатканы маалым. Баңги заттарды көзөмөлдөө кызматын Ички иштер министрлигине өткөрүп берип, күчөткөнүбүзгө карабай, бул багытта иш начарлап кетти. Коррупциянын кесепетинен бюджетке миллиардтаган сомдор түшпөй келүүдө. Салык бажы тармагында жана өлкөнүн сырткы соода чөйрөсүндө чоң резервдер бар. Бирок көмүскө схемалар аркылуу миллиардтаган каражаттар бюджеттин сыртынан кетүүдө дейт президент. Өлкө башчысы мындай көмүскө иштерге күч түзүмүнүн кызматкерлери өздөрү аралашып, коррупциялык көрүнүштөрдү калкалап жатканын четке какпайт. Ошол чоң ири суммадагы бизнести мүлктү тартып берген фактылар толтура фактылар бар. Мына мыйзам кабыл алынды, бардыңар билесиңер. Казино Бишкек Ош шаарында иштеп жатат дагы эле. Канча казино бар? Бар иштеп. Бунун артында ким турат? Ким иштеш керек? Экономика кылмышка каршы биздин кызмат иштеш керек. Бүт казино иштеп атат. Бардыңар билесиңер. Ал түшкөн жок мамлекетке бизге каражат. Ошонун үстүндө турган адамдарга түшүп атат. Эмне үчүн жабыл албайт бардыгы тең? Мыйзам кабыл алган. Мына бир мисал. Мен Лейлек Баткенге барып келдим. Бензин Россиядан сурап алып атабыз. Күйүүчү майлоочу майларды биз Россиядан почтадан чыгарып атабыз. Мына күнөөгө батасың, экспорт кетирип атасың деп. Мен мына Баткенге, Лейлекке бардым. Жолдорду Тайстанга бензинге ташып атып, миллиард теңге сомго урган жолдорду мына талкалап атышат. Мен премьерге айттым, мына комиссия чыгыла. Вице-премьер баш болуп. Полиция мына ушу токтоп айтат. Аны билет бардыгы тең. Аны ким ташып атат, ким кылып атат, ким жасап атат. Бардыгы билет. Бирок чара колдонбойт, ошол эмеге жолдун баарын талкалап атышат. Ошол весе габаритин турат, билет, Алла кой берген. Ошол жерде иштеп аткан ылдыйкы жактакы тапшырма берсе, финансалык полициянын балдарына ылжак, Алла токтотуп коет, анда тапшырма жок. Жогору жактан. Үчүн дегенде бардыгы билет, бири-бирин баары-бирин коргойт. Ошон үчүн жолдор талкаланып, миллиард деген бюджетте каражаттар мына жок болуп атат. Мунун баарына тең көңүл буруш керек. Президент кылмыш иштеринин 3/1 гана сотко жөнөтүлүп, ар бир экинчи айыпталуучу жоопкерчиликтен бошотулуп жатканын айыптады. Маселен, акыркы 2 жыл ичинде 76 миңден ашык кылмыш иши козголуп, анын болгону 30% гана сотко жөнөтүлгөн, 43% тергөө тарабынан токтотулган же кыскартылган. Башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөштө улуттук координатор болуп саналат. Бирок азыркы учурда бул милдетти натыйжалуу аткара албай жатат. Коррупциянын алдын алуу маселесинде дал осы бирдиктүү аракет болбой, ички карама-каршылыктар, мамлекеттик эмес, ведомстволук гана кызыкчылыктарды коргоо байкалууда. Мыйзамсыз жана негизсиз текшерүүлөр көп. Мамлекеттик органдардан жана айыл өкмөттөрдөн текшерүүчү органдар тарабынан бирин-бири кайталаган текшерүүлөр жүргүзүлүп жатканы тууралуу көптөгөн арыздар мына дагы эле келүүдө. Бул боюнча указ кабыл алган билесиңер. Токтом кабыл алган өкмөттүкү бул боюнча.
Аларды токтотуп көзөмөлгө алуу прокуратурага жүктөлгөн. Бирок андай болбой жатат. Ал турга прокуратура органдары өздөрү жүргүзгөн текшерүүлөр мына көп болуп жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети болсо акыркы 2 жыл ичинде 2000ден ашык кылмыш ишин козгоп, бирок анын 29% гана сотко жөнөтүлгөн. Өлкө башчысы УКМКнын алдындагы антикоррупциялык кызматтын ишмердигине токтолду. АКС бийликтин жогорку эшелонундагы жана улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген коррупциялык кылмыштар менен күрөш үчүн түзүлгөн. Бирок тилекке каршы анын айрым кызматкерлери өзүнчө бир кол тийбес кастага айланып калышкан. Бул жашыруун эмес, эл муну көрүп турат. Мындай кызматкерлер бүтүндөй АКСтин аброюна терс таасирин тийгизүүдө. 2017 жылы АКС кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүү багытында 22 пара алуу фактысын аныктаган. Башкача айтканда, орто эсеп менен 1 айда 1,5 факт аныкталган. Мына өзүңөр карап көргүлө. Бул өзү цифра айтып атат. Ушулда натыйжа бу. Антикоррупциялык кызматтын кылган иши. Булардын аткарып аткан иши азыр мына абдан сапатсыз, буларга коюлган тапшырмаларды булар аткара албай атат. Кылмыштуу кирешелердин легалдаштыруу, адалдоо, иштерин аныктоо жана ага катышкан кызмат адамдарынын жоопко тартуу боюнча АКСтин мына жумушу көрүнбөйт, мына көрдүңөр. АКСтин курамындагы баардык кадрдык состав, ар бир специалистке чейин эмне жумуш кылды, эмне иш аткарды, кандай келген, анын кесипкөйлүгүн карап чыгыш керек. Ар бирин карап чыгып, туура келбесе барын кетирип, жаңыдан конкурсиялап алыш керек. Алып, биз эгерде мындай антикоррупциялык кызмат менен биз алда турган милдеттерди аткара албайбыз. Ошон үчүн элдин ишеничи мамлекет бийлиги мына кээде кетип атат. Ошондой эле президент жазаларды аткаруу кызматы жана соттордун өзүндө болуп жаткан коррупциялык иштерге токтолду. 2016-17 жылдары сот органдары 22.600ден ашык кылмышчы келип түшкөн. Алардын 9.000ге жакыны же 40% соттор тарабынан кыскартылган же токтотулган. Адилеттикке жетпей, узак убакыт бою канчалаган жарандар мына сотто жүрөт. Соттор кээде ишти атайлап созуп, ушулар абдан көп кездешет. Эч кандай өкүм чыкпай, айлап жылдар СИЗО жаткан мына жаткандар дагы бар. Өткөндө Бишкек шаарынан 2 сотты өткөзбөй койдук. Айтып берейин бир мисал. 4 жыл 8 ай бир ишти кармаган. Өткөндө Чүй сотунан да бирөөнү чыктык. 18 жыл иштептир сотто. Болгону 177 иш караптыр. Bir жылына 8 иш. Ушуна да болобу? Канчасы сотто же камасын, же акталып чыгайын деп күтүп жаткан канча адамдар бар. Мындан эң коркунучтуу маселе, мында фактылар азыр көп бар азыр. Адамдарды сотко катыштырбай эле бир тараптын кызыкчылыгын көздөп, сырттан чечимдер чыгарган мына учурлар да болуп жатат. Сооронбай Жээнбековдун айтымында акыркы 2 жылда эле президенттин дарегине күч кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракеттерине даттанган 6000ге жакын кайрылуулар келип түшкөн. Президент тиешелүү кызматтар жарандардын кайрылууларына көңүл бурбай жатканын сынга алды. Менин мына жаңы шайланган президент катары соттордун ичине киришейин деген кыпындай да оюм жок. Кыпындай оюм жок. А бирок соттор оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди бошоп жатса, мыйзамды бузуп атса, укуктарды тебелеп атса, эмне үчүн мен эл шайланган президент катары мен муну карап турушум керек? Эмне үчүн мен карап турушум керек? Мени эл шайлагандан кийин каерде мыйзам бузулар болсо, кайсы жерде адам укугун тебелеген болсо, мамлекет органдар, кайсы жерде мамлекетке, элге өз милдет аткарбай зыян келтирип аткан болсо, мен президент катары бардык маселеге киргизем. Мага элдик бийликти ишке ашырганга эл өзү уруксат берген. Бирок мыйзамды бузбай, мыйзам чегинде чараларды көрөбүз. Ойлобогула. Боло берет деп, андай болбойт. Президент өз сөзүндө кадр маселесине да токтолуп, сапатка жетиштүү көңүл бурулбай жатканын белгиледи. Мына мен келгенде эле президент болгондо эмне үчүн бардык мамлекеттик органда форма кийиш керек деп айттым. Форма кийиш керек, бирөөнү кийбейсиң. Эмне үчүн айттым? Форма кийген кызматкер ал салык болобу, башчы болобу, салыкчы болобу, милиционер болобу, прокурор болобу, форма кийген адам кийгенден башка болот. Анын жоопкерчилиги болот.
Елді аралаганда ал башкача карайт эл дагы. Ал да эл менен башкача сүйлөшөт. Ошон үчүн форма берилген мамлекеттик органга. Эмне үчүн мен айтып атам? Бардыгы тең, бул жөнөкөй, кичинекей нерсе. Бирок ошо кичинекейинен башталат. Оперативдик номерди бардыңар, башка номер тагасыңар. Мамлекеттик машинага мамлекеттик номер тагылыш керек деп атам. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде алда бузбайт. Бул майдан нерсе. Бирок бардыгы тең мына ушудан башталат. Бул маселеге биз кайрадан дагы кайрылып келебиз. Бул маселени 6 айбы, 9 айбы, 1 жылбы кайрылып келебиз. Азыркы көргөн көрсөткүчтөй болбош керек. Мына ар ким үй бүлөң ойлоп атасың. Мамлекетте жакшы болмоюнча, мамлекет байымайынча эч качан үй бүлөңдө тынччылык болбойт. Укук органдарына катуу талап болбоюнча мен дагы айтам. Бул коюп аткан, эл коюп аткан, биз коюп аткан талапты биз аткара албайбыз. Биз аеосуз мыйзам чегинге жоопко тартышыбыз керек. Талапты коебуз силерге. Кимин болбогон коебуз. Андан кийин Коопсуздук кеңешинин башка мүчөлөрү сөз алышты. Коррупцияга каршы күрөштө парламенттин ролун кандай көрүп жатканын спикер Дастан Жумабеков айтып берди. Укук коргоо органдарына айтып кетет элем. Эгерде сиз тараптардан жаңы мыйзамдар иштелип чыгып, даяр турса алып келиңиздер. Биз сиздерди колдоп берип, коррупцияга каршы болгон мыйзамдарды өткөрүүгө биз терең ишеним менен жардам беребиз сиздерге. Сооронбай Шарипович, туура маселени айтып кеттиңиз жогоруда. Эл качан мамлекетке ишенет? Мамлекеттеги укук коргоо органдары таза болсо, эл ичинде болсо, ошондо гана элдин ишеними мамлекетке артат. Сооронбай Шарипович туура багытты көрсөтүп, мына 6 ай болуу, 9 ай болуу, же 1 жыл болуу, бул иш кайралыш керек. Бул иштин кайра жообу болуш керек. Коомдогу терс көрүнүшкө каршы күрөштү өкмөт да жүргүзүп жатат. Аткаруу бийлигинин иш-аракеттерине премьер-министр Сапар Исаков токтолду. Биз өкмөт катары колубуздан келген иш-чаралардын баарын көргөнгө даярбыз, Сооронбай Шарипович. Андан тышкары мына эң негизги мен айткым келип кетет. Ушу коррупция менен күрөш керек. Бул абдан туура. Бирок мен ойлойм, биз мына баарыбыз чогуу бир командабыз менен баштаган иш-чара бул коррупцияны алдын ала токтотуу системасын куруш керек деген ой болуп атат. Ошондуктан Сооронбай Шарипович өзүңөр билгендей мына буюрса салык кызматында фискалдаштыруу процесстери жүрүп баштады. Экинчи окууда эмки жумада парламент бул мыйзамдын долбоорун карап берет. Өзгөчө айткым келип атат. Биз айтып атабыз, баягы кылмыш картасын түзөбүз деп. Ошо кылмыш картасы дагы мына түзүлүп жатат. Башкы прокуратуранын ишинин алкагында Инжиризбайдын өзү көзөмөлдөп, бул процесс дагы абдан тез жүрүп жатат деп айтсак болот. Буюрса келе жаткан 6-7 айда биринчи натыйжалар кетет, урматтуу Сооронбай Шарипович. Бир топ дагы кадамдар дагы жасалып атат буюрса. Мен ойлойм, биз абдан туура процесске мындай түз, сиз айткандай ачык айкын иштерге ушу умтулганга даярбыз. Сизге, ошо сиздин бүгүнкү демилгеңизге чоң рахмат, Сооронбай Шарипович. Коопсуздук кеңешинин башка мүчөлөрү да өз ойлорун билдиришип, коомго коррупциянын залакасы канчалык деңгээлде тийип жатканын жана бүгүн көтөрүлгөн маселе колдоого аларлык экенин белгилешти. Бул бүгүнкү күндөгү биздин бизнес чөйрөдөгү бизнесмендерге жана бизнес кылып аткан биздин жарандарга жалпы баарыбыздын көз карашыбыз. Эмнегедир баарыбыз тең буларга көз карашыбыз азыр потребительский болуп атат. Же болбосо аларга бут тосуу болуп атат. Же болбосо алардын бүгүн бизнесин тартып алуу болуп атат. Же болбосо аларга дагы эмне деген гана кыйынчылыктарды түзүп, буга жергиликтүү бийликтен баш болуп, мен айткан жанагы ар бир бутак бийлиги, мына жогорку бийликке чейинки аралашып бүгүнкү күндө бир топ тоскоол кылып атканыбызга менимче мындай возражение болбойт го деп ойлойм да.
кайсы мамлекетте болбосун, өзгөчө Кыргызстаныбызда эгерде саясий эрк, саясий чечим болуп, аппарат президент менен мыйзам чыгаруучу жогорку кеңеш, аткаруу кызматы, аткаруу бийлиги, өкмөт эгер бири-бирин түшүнүү менен, ынтымак менен иштелсе, ишке ашпай турган реформа жок Кыргызстанда. Коррупция менен дагы күрөшүү ал сөзсүз жыйынтык берет. Ал каржы булагында тапса болот, технологиялар тапса болот, дүйнөлүк практиканы алып келсе болот, бардыгын алып келсе болот. Андан соң күч органдарынын жетекчилери коррупцияга каршы иштер боюнча кыска баяндамаларын жасашты. Коюлган маселе, мен ойлойм, карапайым элди дагы, ар бир жараныбызды дагы кайдыгер калтырбайт. Мына барыбыз билгендей, акыркы 6-7 жылда мамлекетти, коомубузду алсыраткан шылуун паракорлорго ушул 10 жылы, 11 жылдан баштап алгачкы сокку урулган. Мындан кийинки жылдары дагы мисал алсак, 16-17 жылдары ошол жылдардын жыйынтыгы боюнча бизде дагы комитетте, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинде коррупцияга каршы багытында айтып кетсем болот, чогулткан материалдар негизинде баш аягы 485 кылмыш иши козголуптур. Жоопкерчиликке тартылгандар арасында тилекке каршы жогорку кеңештин депутаттары бар, мамлекеттик жана жергиликтүү органдардын өкүлдөрү, мамлекеттик уюмдардын жетекчилери. Бул жерде суроо бүгүнкү кеңеште туура коюлду. Урматтуу Сооронбай Шарипович баса белгилеп кетет элем, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети бүгүн айтылган сын пикирлерди эске алып, топтолгон тажрыйбанын негизинде Кудай буйрса коррупцияга каршы күрөштү чечкиндүү жүргүзүүгө жана күчтөндүрүүгө толугу менен даяр. Действительно, те явления, которые вы в своей речи отметили, они имеют место быть. Мы должны это признать и каждый день работаем над этим. Ичкиликтөө кызматы тарабынан 1614 кызматтык териштүү иштери өткөрүлүп, анын жыйынтыгы менен 111 кызматкер ички иштер органы катарынан бошотулган. Ээлеген кызматынан 181 кызматкер бошотулган. Башка тартип чараларга тартылгандардын саны 2425. Бул көрсөткүчтөр жылдан өсүп атат. Себеп дегенде, эгер 2011-2012-лерди алсак, баягы 80-100дөн ашпаган көрсөткүчтөр болчу. Мындай уже 1000ден ашып, 200-100дөн ашып аткандары себеби биз ачыкка чыкканыбызды, өз-өзүбүздү аралашып тазалоо аракеттерди кылып атабыз. Коопсуздук кеңешинин жыйынында паракорчулукка каршы күрөшүү чаралары камтылган 12 бөлүктөн турган чечим кабыл алынды. Чечимдин долбоорунда жогоруда аталган органдарда коррупциялык элементтерди төмөндөтүүгө багытталган иш-чаралар планын жүзөгө ашыруу каралууда. Будет в ближайшее время внедряться система. Жакын арада мамлекеттик кызматкерлердин декларацияларын текшерүү системасы киргизилет. Биринчи кезекте укук коргоо көзөмөл органдарында жана сот бийлигинде иштеген кызматкерлердин чыгымдары жана кирешелери текшерилет. Биз кызматкерлердин мыйзамсыз жол менен тапкан акчасын кандайдыр бир жол менен чыгымдөөгө мүмкүн болбой тургандай механизмдерди киргизгенбиз. Мындан сырткары коррупциялык жана экономикалык кылмыштар боюнча козголгон бардык иштерди инвентаризациялоо пландалууда. Мында негизги максат бул жааттагы кылмыш иштеринин кандай абалда экенин билүү болуп жатат. Провести полностью инвентаризацию всех уголовных дел, которые... Биз муну менен коррупциялык жааттагы кылмыш иштеринде кандай жылыш бар экенин көрүшүбүз керек. Президент өз сөзүндө көп иштер азыр токтотулган жана кыскартылган макамда турганын белгилеп өттү. Андыктан бул ишке өлкө башчысынын жана коопсуздук кеңешинин көзөмөлү катуу болот. Дамир Сагынбаевдин айтымында эми кадр маселесине дагы дыккат көңүл бурулат. Укук коргоо системасына бараткан кызматкерлердин соттолгон жакындары болсо ал кызматка алынбайт. Андыктан алар өзүлөрүн гана эмес, балдарынын келечегине чейин ойлонушу керек. Коопсуздук кеңешинин чечиминде каралган маселелер кошумча талкууланып, акыркы долбоор жакын арада кабыл алынмакчы. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Азамат Кыдыр Токтоев, Улан Сатиев, Коомдук биринчи канал. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул коопсуздук кеңешинин жыйыны тууралуу атайын чыгарылышты Алато 24 жана Коомдук биринчи каналдан саат 22:10 көрсөңүздөр болот. Кыргызстан Борбор Азияда психотроптук зыяндуу заттардын жайылышына каршы күрөшүп жаткан эң активдүү өлкө. Анткени алдыда бул жаатта дагы көп иштерди аткаруусу зарыл. Адистер баңгизаттардын өлкө жарандарына тийгизип жаткан таасирлерин талкуулашты. Калыгул Асанбаев кененирээк айтып берет.
Бишкектеги наркологиялык борборго терс адаттан кутулуу үчүн ондогон адамдар кайрылат. Алардын бири жаш курагынан баңгизатына байланып калган азаптуу өткөргөн өмүрү тууралуу айтып берди. 20 лет сосед. Алгачкы жолу коңшубуздун сунушу менен 20 жашымда колдонгонмун. 6 жыл баңгизаттан башым чыккан жок. Дарыланып жүрүп кайра колдонуп алдым. Мурда кадимки түрдүү баңгизаттарды пайдаланып келсем, кийин психотроптук каражаттарды колдондум. Өткөргөн ушундай өмүрүм үчүн канчалык өкүнүп жатканымды сөз менен жеткире албайм. 5 жылдан бери дарыланып келе жатам. Сумку-то дайте ваши документы. Зыяндуу заттардын саны көбөйгөн сайын аны колдонгондор да арбыды. Химиялык аралашма менен жасалган психотроптук каражаттар кадимки баңгиден да кулачын кенен жайып бараткандай. Пей воду. Себе. Зыяндуу заттар эс алуучу жайларда да көп колдонулууда. Буга гараж 312 түнкү клубундагы окуя далил боло алат. Аталган жайда баңги менен эсти маңгылган каражаттар атайын сакталып, кардарларга жеңичинен сатылып жүргөнү ашкереленген. Бул маңзатты ачык таркатуу ыкмасы менен имаратты пайдаланган алгачкы факты. Бирок милиция башка эс алуучу жайлардан да күмөн санайт. Баңгиге байланышкан көйгөйлөр адистердин башын бириктирип, маселе кызуу талкууланды. Это чистая химия. Для их производства не нужны никакие посевы. Кадимки өстүрүлгөн баңгизаттар адамдын аң сезимин гана бузат. Ал эми синтетикалык атайын каражаттар аң сезимге гана доо кетирбестен ички органдарды да түздөн түз жабыркатат. Себеби ал химиялык жол менен даярдалууда. Соңку жүргүзүлгөн 4 операция олуттуу көйгөйлөрдүн алдын алды. Кичине өлчөмдөгү эле спайс адамды өлүмгө түртүп коюшу мүмкүн. Акыркы тинтүүдө алынган 19 килограмм жүздөгөн балдардын тагдырын талкаламак. Дүйнөдө баңги сатууга, таратууга каршы канчалык катаал чаралар көрүлүп жатса, зыяндуу заттардын түрлөрү да көбөйгөнү токтогон жок. Мындан улам алып жүрүүгө тыюу салынган каражаттардын тизмесин жаңыртып, ага карата мыйзамдуу чараларды бекемдөөгө да убакыт сарпталууда. Управление ООН по наркотикам преступности. Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттарына жана кылмыштуулукка каршы башкармалыгы жаңы психоактивдүү каражаттар деп өзүнчө тизме жарыялаган. Андай каражаттардын 1000ден ашык түрлөрү аныкталган. Ден соолукка олуттуу зыян алып келген заттарды атайын тизмеге кошуу иштерин жүргүзүүдө дүйнө жүзү кечигип жатат. Атайын эл аралык изилдөөлөрдө Кыргызстан Борбор Азияда психотроптук каражаттарды жайылтууга каршы эң активдүү күрөшүп жаткан өлкө экени аныкталган. Бирок көйгөйлөр да жетиштүү. Маселен, зыяндуу заттарды аныктоодо техникалык базаны күчтөндүрүү зарыл. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук биринчи канал. Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүнүн деталдуу планы иштелип чыкты. Жаңы документ иретсиз курулушту бир нукка салууга, ошондой эле бул тармакты оңдоого мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Ордо калаада деталдуу план жоктугунан улам башаламан курулуштар орун алган. Архитектор адистер иштелип чыккан долбоорго мыйзамсыз курулган объектилер камтылган жана айрым тарыхый жайлар бузулууга дуушар болот деп тынчсызданууда. Темага Уланбек Дыйканбаев токтолот. Бишкек жыл өткөн сайын тарыхый көрүнүшүн жоготууда. Көп жылдан бери деталдуу пландын жоктугу шаардын көркүнүн бузулушуна алып келди. Анткени чаржайыт курулуштарга көпчүлүк күбө. Үйлөрдүн салынганы жакшы, бирок айрымдары мыйзамсыз туура эмес жерге түшкөн. 70-жылдары шаарды курган адистин бири Юсуф Тагиров азыркы Бишкектин абалына кейигенин жашырган жок. Это была очень огромная работа. Чоң иштер аткарылган. 1979 жылы деталдуу план жасалып, Фрунзенин борбордук бөлүгү толук жаңыртылган. Шаарда аянт пайда болуп, жакшы имараттар көп салынган. Мына ошондо шаар көрккө келип, адамдын көз жоосун алчу. Азыр эмне башаламан курулуштар көбөйдү. Базар менен бизнестин таасири тийип, шаар жаман эле көрүнөт. Бул көрүнүштөр шаар тургундарынын маанайын түшүрөт. 2006 жылы шаардын башкы планы кабыл алынып, кечеңдеп отуруп 2014 жылы башкы каланын борбордук бөлүгүн деталдуу кылып чийип чыгуу колго алынган. Иштелип бүткөн план эми коомдук талкууга коюлду. Документти кабыл алчу шаардык кеңеш тарап баардык учур эске алынат деп ишендирүүдө. Маданияттык, тарыхый имараттар бар. Бирок проект деталдуу планировка бул деген генеральный пландын ичинде ушу генеральный план алынгандан кийин ушу проект деталдуу планировканы кабыл алышыбыз керек. Разработка жүргүзүлүп атканда муну деген албетте караш керек да. Андан баарын тең карабаса болбойт. Анда деген биз кабыл албай коебуз. Шаардын бир чарчы аянтынан бери эсептелип картага түшүрүлгөн. Борбордук бөлүгү 6 зонага бөлүнүп, жалпы 3,5 миң гектар аянт камтылган. Вице-мэр болсо туура эмес курулуштар мыйзамдашат деген жүйөнү четке какты. Деталдаштырылган план менен мыйзамдуу, мыйзамсыз курулуштардын бул эки башка нерсе. Деталдык пландаштырылган кабыл алынгандан кийин ПДП алардын баары мыйзамдаштырылып кетет деген бул туура эмес ой. Себеби бул багытты аныктайт. Мыйзамсыз курулуштарды иретке келтирүү боюнча өзүнүн иретке келтирүү боюнча мыйзамдары бар. Ал бири-бирине баягы
бирин мыйзамдаштырып кетет деген бул жаңылыш ой. Квартальный застройка жактан албай бут сатты кесип кетип атышат да. Эрик Ирискулбеков деталдуу планды ийне жибине чейин изилдеп чыккан. Ал долбоордо мүчүлүштүк бар деп эсептейт. Эрик оорукана, билим берүү сыяктуу социалдык жайларга орун аз бөлүнгөнүнө, тарыхый имараттар өзгөртүлгөнү жатканына жана бир катар көрүнүштөргө тынчсызданууда. Это не узаконит ли вновь принимаемый проект детальной планировки? Деталдуу план мыйзамсыз делген курулуштарды мыйзамдаштырууга жол береби деген коркунуч бар. Анткени долбоорго киргизилген көп имараттарды көрдүк. Бул долбоорду кабыл алуу, аларды мыйзамдаштыруу деп саналат. Ошондой эле коргоого алынган тарыхый имараттар да бузулганы жатат. Мисалы, Держинский бульварында темир жолго жакын Ала тоо мейманканасы бузулуп жатат. Эми Панфилов дивизиясы түптөлгөн Эркин тоо басмаканасынын имараты өзгөрөт деп чийилген. Андай мисалдар көп. Деталдуу планда баары эске алынышы керек болчу. Тилекке каршы андай болбой жатат. Деталдуу план коомдук талкууга коюлду. 2 ай аралыгында шаардык кеңештин депутаттары шаар тургундарынын пикирин угуп, планга оңдоп түзөө, толуктоолор киргизилип, андан соң кабыл алынмакчы. Көңүл өйткөн маселе жаралса, же пикир кошом десе, шаар тургундары тартынбай салымын кошсо болот. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал. Ордо калаанын мыйзамсыз күркөлөрдөн тазалоо уланууда. Ош базарынын батыш тарабында жайгашкан көп жылдан бери мэрия тарабынан ижарага берилип келген аянтчыдагы контейнерлер толугу менен алынууда. Себеби жаңы жылдан тарта мурдагы макулдашылган келишим токтотулуп, жер толугу менен мыйзамдуу түрдө жергиликтүү жашоочуларга өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Айжан Молдошова. Катары менен жайгашкан бул күркөлөр Абузахи базарына тиешелүү болуп, сатуучулар товарларын сактай турган кампа катары колдонуп келишкен. Анткени менен 100дөн ашык контейнер жайгашкан бул аймак бир гана ижарачыга тиешелүү болгон. Бизде эч кандай күнөө жок да, бизге бир аз убакыт берип койсо, жок дегенде ичинде товарларыбызды алып чыгып кетет элек. Бизде ошону эле суранып атабыз. Биз башка эчтеке эмес. Мына азыр көрүп атасыңар, камера менен деле көрсөтүп койсоңор, үстүн талкалап чыгарып атат. Биздин ар бир оборудованиябыз бу жерде холодильный установкалар 5.000-10 000 долларга жасалган нерселер. Сатуучуларды минтип чуулдап жатканынын деле жөнү бар. Анткени бул жерди толугу менен ижарага алып, ана кайра сатуучуларга ижарага берип келген тарап акыркы күнгө чейин 4 ай мурда токтогон келишимди узартуу аракетин көрүп жүрдү. Продлениега заявление жазганбыз УМСке. Биздин юристтер билет да канча жазылган. 2017ге барбы? 2017ге бар. 2014төн 3 жылга берилген бизге. Анан срок бүткөндөн кийин биз кайра УМС менен договор түзгөнгө заявление жазганбыз. Бирок письменный виде бизге заявлениега жооп берилет. Азыр иш каралып атат. Совет учурунда Фрунзе заводунун жатаканасы болуп турчу бул үйлөр кийин менчиктештирилип эл жашап, бирок дал ушул күркөлөрдүн тоскоолдук жаратып жаткандыктан жергиликтүү бийликке даттанып келишкен. Мэрия бул жерди 3 жылга арендага берген. Мына азыркы күндө мэрия кайра бошотуп берип атат. Бул эң жакшы нерсе. Демек, мыйзам иштеп атат. Киев жана Павлов көчөлөрүнүн кесилишиндеги контейнерлер алынып баштады. Бишкек шаардык мэриясынан кабарлашкандай, бул 20 сотук участоктогу жайгашкан контейнерлер толугу менен 1 жуманын ичинде тазаланат. Ал эми бул жактын тегерегиндеги жашаган тургундар болсо, бул жерге балдар ойной турган аянтча курууну пландаштырууда. Наконец-то билип атабыз, что элдики. Элди карап аткан экен. Мына мо илгери жаш кезибизде могу жерде бассейн бар болчу. Бак бар болчу, алдын баары кыйылды. Канча жылдан бери кармашып ала албай атканбыз. Жок дегенде мына неберелерибиз бала чакырайык ичинде кененирээк ойнойт. Айта кетсек, Абузахир базарынын ээси тарабынан Бишкек шаардык мэриясына канча бир убакыттан бери ижара акысы төлөнбөй, 2 миллион сомго жакын каражат карыз болуп келген. Ушул тапта карыз өндүрүлүп, жергиликтүү бюджетке чегерилди. 1 айга жакын бул эскертүү баракчалары берилген. Тиешелүү мекемелер менен биргеликте иштеп чыкканбыз. Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой, үстүбүздөгү 2017-жылы ошол мыйзамсыз курулуштарга бөгөт кою боюнча оперативдик штаб түзүлгөн. Ошол штабтын негизиндеги алкактардын бири. Жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы тарабынан былтыркы жылы 4000ден ашык ушундай мыйзамсыз объектилер алынды. Ушул тапта Ордо кала боюнча бардык сатуу күркөлөрү жана башка мыйзамсыз объектилердин бардыгы текшерүүдөн өтүп жатат. Натыйжада алар мыйзамдаштырылат же ишкерчилиги токтотулат. Айжан Омолдошова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарачыларынын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы менен Баткен облусунун Лейлек районунун Сай аймагындагы көпүрө ачылды. Тажикстандын чегарачылары аймактан кетишти, бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынан билдиришти. Учурда көзөмөл өткөрмө пунктунда жарандардын жана унаалардын каттоосу мурдагыдай калыбында жүрүүдө. Кыргыз-Тажик чегарасындагы абал тынч.
Мамлекеттик каттоо кызматы ата-энелерге кайрылып, тез арада мектеп окуучулары менен балабакчадагы балдарына акысыз бериле турган персоналдык идентификациялык номер алууга чакырууда. Мындай жеке номер алуу балдардын документтериндеги айрым көйгөйлөрдү жокко чыгарып, иретке келтирүүнү көздөйт. Бул тууралуу Бурулай Пусурманкулова. Мамлекеттик каттоо кызматынын калктуу тейлөө борборлорунда массалык түрдө балдарга жеке идентификациялык номер берилип баштады. Кезек күткөндөр көп эмес, себеби пинди берүү процедурасы жеңил жана тез. Прописка кылып атам, эме документке. Үйдү жаңалдык да ошого учетко отургузам үчөөнү. Үйгө эмеге койгонго ошого эле пин сурады. Пинди алуу үчүн ата-эненин паспорту, нике тууралуу күбөлүк, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жана атасы же энеси болушу шарт. Документтер сканер аркылуу компьютердеги базага кирет да автоматтык түрдө жеке идентификациялык номер берилет. Базага киргизип, аты жөнүн киргизгенден кийин компьютер өзү пинди берет, присвоить этип берет. 5 мүнөттүн 3 мүнөттүн ичинде даяр болот. Кээде 300дөн ашып кетип атат, кээде 400гө чейин жетип атат. Өбү менен катасы эле болбосо, так алмаштыргандар аз эле, көбүнчө жаңы алгандар. Жеке идентификациялык номерин алуу бардык жарандар үчүн милдеттүү түрдө. Ансыз балага бир да мамлекеттик башка документтер берилбейт. Ар бир адамдын мындайча айтканда коду болуп эсептелинет да. Бул ошол төрөлгөндөн баштап адамдын өмүрүнүн аягына чейин ошол адамга кызмат кылат. Мамлекеттик базада ал сакталат. Туулгандыгы тууралуу көйлүктө сөзсүз түрдө пин номер жазылат. Анан мектепте окуп бүтүп аттестат алганда сөзсүз түрдө пин номер жазылат, паспорт алганда жазылат, айдоочунун көйлүгүн алганда жазылат, диплом алганда жазылат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматында бүгүнкү күндө 216 миңден ашык кыргызстандыктын пин номери жок. Алардын басымдуусу мектеп окуучулары. Окшош фамилия, окшош ат, окшош атасынын аты абдан көп. А бул персоналдык номер бир кишиде бир эле жолу болот да. Бул кайталанбайт. Ар бир номердин, мисалы ар бир адамдын өзүнүн уюлдук телефон номери бар го. Ал бир уюлдук телефон номер 2 кишиде болбойт да. Белгилей кетсек, 2016 жылдын 1 августунан баштап пин номерди берүү мамлекеттик каттоо кызматынын милдетине өткөн. Ага чейин идентификациялык номерди социалдык фонд берип келген. 17 жылдын декабрь айынан бери пин номери жаңы төрөлгөн балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк менен кошо берилүүдө. Жеке идентификациялык номер ар бир адамга бир жолу акысыз берилет. Жана ал жарандын өмүрүнүн акырына чейин кызмат кылат. Бурулай Пусурманкулова, Есентур Абыкеев, Коомдук 1 канал. Программанын жыйынтыктайбыз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта калыңыздар. Саламатта турыңуздар.